Назарыңыздарда жол коопсуздугунун эрежелерин чагылдырган кылтак программасы. Саламатсыздарбы? Кезектеги бул чыгарылышта Нарын районундагы унаа айдоочулар канчалык деңгээлде жол коопсуздугунун эрежелерин так билишерин текшерүү максатында уюштурулган сурамжылоонун жана Кочкор районундагы кезектеги рейдтин жүрүшүндөгү окуяларды баяндап бермекчибиз. Унаа башкарып жүргөн адамдын жоопкерчилиги ак халатчан дарыгерлердин жоопкерчилигинен кем калышпайт. Адамдар өз өмүрүн 9 жыл тынбай такшалып окуган дарыгерлерге ишенип тапшырышат. Ал эми айдоочулар 3 ай окуп күбөлүк алышат. Айдоочунун бир өзгөчөлүгү бардык нерсе өз колунда. Эгер ал ылдамдыкты азайтып эрежени так сактап айдаса, эч кандай кырсык болбойт. Сабак учурунда негизги предмет болуп саналган жол белгилерин айдоочулар канчалык деңгээлде билишет? Экран аркылуу күбө болуңуздар. Элден ашып жүрө берсе болбойт. Сужение дорогу, прочая опасность, был обгон запрещен, был больница, где-то мост жоқ, главная дорога, остановка запрещен, тоқтауға болбойт да. Бұл остановка запрещен, бұл 7 тоннадан ашып жүргенге болбойт, бұл сигнал басқанға болбойт, бұл обгонға болбойт, бұл грузовой обгонға болбойт, бұл легкойға болбойт. Чоң рахмат. Кайсы автошколаны бүттүңүз? Мен Нарын автошколасын бүттүм. Качта айдагансызга канча жыл болду? 23 жыл болду. Кайсы эле Союз ушунда окуп Азыр мен сизге суроолорду берем, ошолорго жооп берсеңиз. Бул жол белгисинин кайсысы? Бул подъем 12 градус өйлөгүндө чыгат. Дорожная работа. Главная дорога бул неменики да. Конец 50 деген знактын акыры деген. Бул тайгак, жол тайгак деген знак. Предупреждение. Бул болсо попутный дороганы кой берүү деген. Бул кемпинг. Конец главной дороги. Главная дорога. Бул остановка запрещена. Ну, главная дорога дейм. Туурабы? Конец главной дороги ошо. Мо чейин көрүп алган турбаймынбы? Бул болсо стоянка запрещена. Бул встречная дорога. Эми мүмкүн эмес киргенге, жанагы ближайший полицейский. Чоң рахмат. Кайсы автошколаны бүттүңүз эле? ДАС авто бүткөнбүз. 2011 жыл. Кайсы категориялар? БЦД. Бул 12% бийиктик, ылдый иш бийиктик да, ошо чыгып бараткан, түшүп бараткан, негизи чыгып бараткан да. Бул ремонт жол. Бул ограничение бүткөн жер. Бул скользко да. Дорожный скользкий жерлер. Бул главная дорога. Бул запрещенный знак. Буга киргенге болбойт, запрещенный. Бул полицейский жанагы жолдогуч. Сигнал теткенге болбойт. Бул болсо обгонный, грузовой обгонный болбойт. Бул легковой обгонный болбойт. Пешеходный переход. Стоп. Главная дорога. Бул предупреждающий знак болуш керек. Анасы. Болду, чоң рахмат. Кайсы автошколаны бүткөнсүз? ДАС авто бүткөм, Кочкор району. Канча жолу сабакка катышкансыз?
Сабакка 2 жолу катышкам. Канча жолу практика өтөдүңүз вождениячы? Практикасын эми вожденияны грузовойго, прицепке өттүм. Эми канча жолу аны айта албайм аны. Канча жыл болду машина айдап жүргөнүзгө? 2012-ден бери айтайм. 2012-жылдан бери айдап келатсыз. Чоң рахмат. Жол бересиз, аларга жол бересиз. Причем тупик. Азыр байкайсыз. Водитель эле жооп берсин. Был выезд запрещен. Бул экинчиси. Был лежачий полицейский. Так. Экинчиси. 7 тоннадан ашып өткөн болбойт. Бул болсо остановка запрещен. Сигнал запрещен. Обгон запрещен. Кузовых, легковых. Кайра берсиңиз. Легковой машинеге обгон запрещен. Бул грузовойго запрещен. Пешеходный переход. Стоп. Главная дорога. Уступи дорогу. Болдуңузбу? Кайсы автошколаны бүткөнсүз? Мен илгери Доакты бүткөм. Канча жылдан бери уну айдайсыз? 96-дан бери. Чоң рахмат. Андан соң кечки текшерүү уланып, бир катар айдоочулардын мыйзам бузуу фактыларына күбө болдук. Кага шашып? Бакыттырың үйдө. Документ бар азыр алып чыгып берейин деп. Үйдөн? Жаныңда жокпу? Ичкен жоксуң? Сарайга эле кирип чыгып бардым. Бул автоунааны токтотконубузда айдоочулук күбөлүгү жок, унаа башкарып жүргөн. Күбөлүгү үйдө экендигин айтканы менен мыйзам баарына бирдей, күбөлүксүз унаа башкарганга болбойт. Ошондуктан ага протокол толтурулуп, тийиштүү чаралар көрүлдү. Мал салмен жүрөсөң, түшүп калса даана өт болот. Машинаңызды алып келиңиз. Машина дейкесе. Нарга чыгып Эки миң жыйырма биринчи жылдын эсебинен жүк ташуучу оор салмактагы унаалардын катышуусунда жол кырсыктары бир кыйла өскөн. Анын себеби көбүнчө айдоочулардын сабатсыздыгында болуп келет. Бул фура үлгүсүндөгү унаанын айдоочусун токтотуп, инспекторлор тийиштүү документтерди сураса берген жок. Мындан улам тааныштарга чалып кетип калгысы келдиби? Айтор биздин тартуучу топту да жол кыймылын көзөмөлдөөчү инспекторлорду да бир топ убара кылып, убакытты болушунча созгонго аракет кылып жатты. Анткени менен чалган тааныштары эч кандай жардам бере алган жок. Эгерде кандайдыр бир кырсык болуп кетсе, кандай кызматта олтурса дагы алар эч кандай кырсык болбойт деп кепилдик бере албайт. Анткени рулду башкарып бара жаткан айдоочу болот. Ошондуктан ар бир айдоочу өз жоопкерчилигин сезип, эч кандай тааныштары, дос тууганы ага кырсык болуп кетсе жардам бере албаарын түшүнүп турса. Кочкор районунда акыркы 6 ай ичинде 27 жол кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу бир учурга көп. Анын ичинен 2020-жылы 4 адам каза болсо, быйыл 5 адам. Ал эми жол кырсыгынан ар түрдүү жаракат алгандар 37 адамды түзгөн. Жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда болгон жол кырсыгы 7 учурду түздү.
Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку кылтак программасы Кочкор районунда. Биз бул чыгарылышта Кочкор районунун айдоочулары эрежелерди кандай сакташат жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү инспекторлор менен кандай мамиледе болушат. Ушул жана башка көйгөйлөр тууралуу жеринде чагылдырмакчыбыз. Район ичинде унаасын атайын белгилерге баш ийбей туш келди токтоткон айдоочулар арбын. Биздин камерага илинген алгачкы эле бул автоунаа дал ушундай жөө адамдар өтө турчу жайга шашпай унаасын токтотуп алган. Жыйынтыгында 1000 сом айыппул салынып, протокол толтурулду. Эгер айдоочу 15 күндүн ичинде айыппулду төлөп кетсе, 50%, бир ай өткөн соң төлөсө 100% баарын төлөйт. Кийинки текшерүү Бишкек Тору-Карт жолундагы Семизбел айыл аймагынын тушунда уланды. Ал жактан да бир катар мыйзам бузуу фактыларына күбө болдук. Өлчөнүүчү прибор. Бул расстояниясы астында ылдамдыгы кошо көрсөтүлөт. Лазерный деп коет. Бул уда келаткан машиналерди ар бирин алат да. Ылдамдыгын ар бирин жетелейт. Канча километр алыска чейин алат? 1 километрге чейин алат. Бул айдоочу унаасына номер такпай келе жатканын көрүп токтоттук. Бирок ал ар түрдүү шылтоолорду айтып жатты. Кандай болгон күндө да автоунаанын номери менен айдоо мыйзамда так жазылган. Эгерде кандайдыр бир себептер менен номер түшүп калып, такканга эч мүмкүнчүлүк жок болсо, унааны токтотуп коюу кажет. Эгер кайдыгерлик кылып унааңызды айдап кете берсеңиз, бул жарандай болуп 10 000 сом айып пулга жыгыласыз. Протокол түспүрөбүз. Номерди тапкан жок. Алсыз. Фазакон мындай түшүндүрөт. Трассанын жээктериндеги ылдамдыктын өлчөмүнө чек коюлган белгилерге маани берип, жакшылап карабайдаңыз. Ал эми бул аксакал жогорку ылдамдык 70тен өтпөө чеги коюлган жерден ылдамдыкты 3кө жогорулатып алган. Айдап келе жаткан жерден токтотуп эскертүү берилди. 31 метр 73 менен кетасыз. Менин астына алып Жок. Мынакей. Лазерный бул, лазерный да, кандай поток менен келатса да ар бирин атып турат. Ар бирин ченейлат. Көрдүңүз да? Мына жайда жол үстүндө көп болуп аткан отасызбы? Отасыз. Эгилип каяка барасыз? Наргы барам. Чарчаган жоксузбу? Жок, чакчы. Канчада чыктыңыз? Кичине дениз алып келдиңиз. Жакшы этип алсам. Рахмат. Ал эми бул келе жаткан спринтер автоунаасы кошумча чырак күйгүзүп алган. Анын зыяны маңдайда келе жаткан айдоочулардын көзүнө чагылышып, кырсыктарга себепкер болушу мүмкүн. Жана да мыйзамга туура келбейт. Жыйынтыгында протокол толтурулуп 5500 сом айыппул салынды. Дополнительный фарларды вообще тыюу салып атат, жол үстүндө көп болуп атканына байланыштуу. Көбүндө эскертүү бербейсиңер, бир эскеле жазып салбайчы. Эскертүү канчадан бери тагып турат? Канчадан бери такпай мына бир айга биринчи эскертүү беришкен, эскеле жазып салбайчы. Аз болсо братан алдым. Эскертүү эмнеге жок? Любой нерсе да бар. Эми камерасыз болот. Кандай эскертүү жок. Эскертүү бериш керек да биринчи. Bunu affetme çalbayla. Tartып көмөгүнөн жазып бергенден кетесиң.
Кочкор районунда болгон рейд түнкү саат 12ге чейин улантылды. Кечинде бул автоунаа жол чырак кызыл өң жанып турганда бей капар өтүп бара жаткан жеринен токтоттук. Ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, протокол толтурулуп, 3000 сом айыппул салынды. Ал эми бул Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа токто деген жол белгини карап да койгон жок, өтүп кетти. Айдоочудан күбөлүгүн сурасак, башында таппай жатып, мына унаа токтотулуучу жайга киргизерде таап келип көрсөттү. Андан кийин токтотулган унаанын бардыгынын документтери жок болуп чыкты. Документ барбы Тоске? Иә. Документ бар. Айдоочулук күбөлүк жок болгондон артына отуруп алып, жанына отуруп алып. Бул Жигули автоунаасынын номери жок болгондугу үчүн 10 000 сом, айдоочунун документи жок болгондугу үчүн 5 000 сом айыппул салынды. Жалпысынан 15 000 сомду түздү. Нарын областык телевидениясынын Кылтак телепрограммасы менен биргеликте Кочкор районунун аймагында кече рейдтер өткөрүлдү. Рейдтин жүрүшүндө бардыгы болуп 8 автоунаа жанында эч кандай документтер жок жүргөндүгү боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн атайын токтотуш жайга токтотулду. Бүгүнкү күндө Кочкор район аймагында жол тейлөө кызматынын кызматкерлери менен жана коммуналдык чарба кызматкерлеринин биргеликте Кочкор районунун ичиндеги унаа жолдорго кароолор жүргүзүлүп, убагы менен кароолор жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө 2 светофор коюлду Кочкордун ичине. Анан азыркы учурда бул Кочкордун ичиндеги орто мектептердин жанына разметкаларды чийүү жагы сунуш берилип, бүгүнкү күндө азыр даярдалып жатат. Жогоруда өзүңүздөр назар салгандай, көптөгөн айдоочулар жоопкерчиликсиздиктин айынан акчалай зыян тартышты. Эгер айыппулга кеткен акчага унааны бир сыйра оңдоп түзөтөн өткөрүп алса, айдоочуларга бир кыйла пайдалуу болмок. Көрүүчүлөрдү тактыкка жана мыйзам чегинде унаа башкарууга чакырган Кылтак программасы болду. Саламатта калыңыздар.